Баткенде ок чыккан аймакта электр жарыгы өчтү. Баткенде ок чыккан Орто Боз жана Ак Татыр аймактарында толугу менен электр жарыгы өчтү. Учурда Төрткөчө аймагында тажик тарап ок атып жатышат. Жергиликтүү тургундар улуу муундарды коопсуз жайларга жиберүүдө. Саат 19:35 чамасында Баткен районунун Чырдөбө аймагынан тажик тарап ок чыгарган. Чырдөбө, Төрткөчө тажик тарап миномет, гранатомет колдонуп жатат. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү тургундар Назар Ньюска билдирди. Буга чейин мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал курчугандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришкен эле. Маалыматка таянсак, Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлери Баткен-Исфана-Унаа жолунун Баткен районунун Төрткөчө тилкесиндеги бөлүгүн бир тараптуу тосуп алышкандыгы айтылды. Эске сала кетсек, бүгүн 27 январда саат 17:00-дөн 18:30га чейин Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Баткен-Исфана жолунун Төрткөчө тилкесин тосуп алышкан. Аймакка чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев, Баткен чек ара отрядынын командири Рустам Миршакиров барып сүйлөшүү жүргүзгөнү менен майнап чыккан эмес. Кырдаал курч боюнча калууда. Кырдаал боюнча кошумча маалыматтар берилип турат. Булак, Назар Ньюс, Чекиторг. Сүйүн аттуу Көкташ айылынын тургуну. Подвалда жашынып отурабыз. Биз үйдө Көкташтабыз. Төрткөчөгө эң жакын айыл. Ок атышуу болуп атат. Өткөндөн да жаман болуп атат. Тажиктер миномет менен Төрткөчөнү атып атат. Биз азыр кошуналар менен баарыбыз подвалда отурабыз. Атышуу 1 саат мурун башталган. Эвакуация кылганы эч ким жетишкен жок. Баарыбыз үйлөрүбүздө отурабыз. Жарадар болгондор тууралуу маалыматым жок. Биз подвалда отурабыз да, деп билдирди Көкташ айылынын тургуну. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы учурда абал чыңалып турганын билдирген. Жылдызкан Жумаш. Жарадарлар бар. Тажикстан чек арадагы жергиликтүү тургундарын эвакуациялай баштады. Кыргыз өлкөсү менен чек арага жакын Тажикстандын Саманийон айылында жаш балдар менен аялдар эвакуациялана баштады. Бул тууралуу тажик басылмалары жазышты. Учурда атышуу уланууда. Алгач кыргыз аскерлери аткылап, ага жооп иретинде тажик аскерлери ок чыгарып атышуу башталган. Жарадарлар бар, бирок так саны белгисиз, деген тажикстандык тургун. Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан Төрткөчөдө абал чыңалууда экенин билдирип, Тажикстан тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатканын билдирди. Булак, Супер Чекиткейжи. Баткенде чыр эмнеден башталганы белгилүү болду. Тажик тарап белгисиз себептерден улам Ош Баткен-Исфана жолун бууп салганын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев 27 январдын кечинде Турмуш басылмасынын кабарчысына берген маегинде билдирди. Анын айтымында эл чогулуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматты тактап баштаганыбызда тажик тарап биз менен макулдашуусуз, алдын ала эскертүүсүз чек ара тилкесинде курулуш иштерин баштаганы белгилүү болду. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, элдин тынчын албоо, чагымчылдыкка жол бербөө үчүн маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырышты. Эскертүүлөргө карабай, эмнегедир ошол жерде жашаган тургундар жолго чыгып тосушту, деди ал. Тулаев ошондой эле президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, райондун акими жана айыл өкмөт башчысы жеринде экенин билдирди. Сүйлөшүүлөрдөн кийин жолдогу кыймыл калыбына келтирилди. Бирок 7-10 мүнөттөн кийин атышуу башталды. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жеринде болуп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара аймагында жашаган эл эвакуацияланган учурга даярдык көрүп жатабыз, деди ал. Тажикстан тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Төрткөчө жерлигиндеги Баткен-Исфана-Унаа жолу Тажикстандын жарандары тарабынан жабылып, Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында саат 19:30га карата жол каттама ачылган. Бирок кайра эле саат 19:35 чамасында кырдаал курчуп, тажик тарап Баткен районунун Чырдөбө жерлигинде УКМКнын чек ара кызматынын чек ара тарамдарын көздөй ок атышкан. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек ара кызматынын чек ара тарамдарынын атышуусу Төрткөчө жана Чырдөбө жерлигинде болууда. Тажик тарап миномет жана гранатометторду колдонууда, деп билдиришти чек ара кызматынан. Булак, Лайк, Чекиткейжи. 27 январь Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосушту.
Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Баткен-Исфана жолундагы 4 көчөнү тосуп алышты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка ылайык, Тажикстандын аскерлери 4 көчөнү 17:00 чамасында тосуп алышкан. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн маалымат такталып жатканын билдиришти. Булак Супер Чекиткейжи. Баткен жергиликтүү бийлик жаңжал чыккан айыл тургундары көчүрүлүп жатканын маалымдады. Бүгүн 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал чыккан айылдардын тургундары көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында кары-картаңдар, аялдар жана балдар убактылуу коопсуз жерге чыгарылууда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткен-Исфана жолундагы 4 көчө аймагында кечки саат 19:30 чамасында эки тараптан атышуу башталганын Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка караштуу чек ара кызматынын Баткендеги башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев маалымдады. Чек ара кызматынын бир аз мурда тараткан маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын атышуусу 4 көчө жана Чыр дөбөдө болуп, тажик тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатат. Кыргыз тарап чек ара жаңжалы тажикстандык жарандар 4 көчө аймагын жаап алгандан кийин тутанганын билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматынын аймактык кабарчысынын айтымында, Исфара акимчилигинин басма сөз катчысы Зубайдулло Шамодов жолду кыргыз тарап жапканын, буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чукул жыйынга чогулганын билдирген. Булак Азаттык Чекиторг. Тажикстан чек арадагы атышууга кыргыз тарапты күнөөлөп чыкты. Алардын билдирүүсү: Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек арасындагы чыңалуу тажикстандыктардын унааларына кыргыз тараптан таш ыргытуусунан улам чыккан. Мындай маалыматты Тажикстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Исфара шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Зубайдулло Шомадов билдиргендей, Башаламандык Саманьон айылынан Чоркух айылына бара жаткан тажик жарандарынын унаалары таш баранга алгандыктан чыккан. Азыр чек арага эки тараптан тең адамдар чогулду. Ок атышуулар болгондугуна карабастан, абалды аскерлер менен коопсуздук күчтөрү кармап турат. Учурда Исфара Ош жолу тосулуп турат деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер Чекиткейжи.